Bismillahirrahmanirrahim. Атаңыздың бұл дүниеден өткеніне қанша уақыт болды дейді. Атаңыздың бұл дүниеден өткеніне 2006 жылы өткен болса, 12 жылға толды. Январ айының 6-сы болчу, Арафат күнінде өтті. 56 жашында болчу. Атаңыздың қайсы сөзін көп естейсіз? Негізінен атам негізі қамқор адам болғандықтан балам еркек адам уул бала bir işti başladı ayağına çeyin çıkarış керек деп көп айтчу да. Қамқордығы балким бізге olan күйімі сыртынан қарағанда чоң салаваттуу киши болсо дагы бирок дайыма боору кердиги менен балам ушул адам бол, имандуу бол деген мындай түз туура бол деген сөздөр дайыма эсимде калыптыр. Эмнегедир негизинен бизде адатта көп аткара турган жумушу кайсыл эле? Атамдын адаттагы көп аткарган жумушу элдин кызматы болду окшойт. Өтө көп таанышы, өтө көп дос жарандары, кайсы гана өзүн мен сыяктуу мугалим, мен сыяктуу ошол педагог болсо дагы бирок кандай гана тармакта болбосун, кандай гана иштерде болбосун көп аткарды. Көбүрөөк жумушу ошол инсандарды ыраазы кылуу болсо керек да. Дайыма алардын кызматында бол, дайыма алардын жардамында, дайыма бирөөлөрдү кубандырып коноктогондо, меймандаганды кайсы жерде болбосун абдан сүйөр эле. Чындыгында мен өзүм дини чөйрөдө жүрөм, бирок биздин ата-энебиз, атабыз раматылык ошол эң аралашып бараткан учурунда бул дүйнөдөн кайтыш болду. Ошон үчүн мен көп өкүнгөн жагым анын ошол жашоодогу өзүнүн чөйрөсүндөгү жашоосунда мыктылардан мыкты эле. Албетте биз каалайт элек бала болгондон кийин тилейт экенбиз кээ бир устаздарыбыздын аталарындай болуп, улуу аалымдардан болсо деп, имамдардан болсо деп, бирок Кудайга шүгүр, элхамдулилlah, Кудайга шүгүр атабыз дагы ошол аалымдардын бере турганчалык деңгээлдеги тарбияны мага, бизге, бир туугандарыбызга берди деп ойлойм, иншалла. Кайсы темада көбүрөөк сүйлөшчү элеңиз деген суроо берилиптир. Мен атам менен көбүрөөк дагы турмуш жөнүндө, келечек жөнүндө дегеле балам деп олтуруп көзүмө карап, тик карап. Анан чындыгында мен дин илимдерин, дини чөйрөгө аралашып окуп калышыма дагы өзү мындай чөйрөдө жүрсө дагы бирок окуп калышыма да себеп болгон атам болсо керек. Ошол көбүрөөк сүйлөшкөн темабыз дагы ушул инилерим боюнча бир туугандарымды, тууган уруктарга жакын болууну, камкор болгонду көбүрөөк. Анан мындай өзүңө бек бол дегенде ар тараптуу бек болууну көбүрөөк мындай айтып кетти. Бирок кандай бир деңгээлде сөз менен жеткире албай тургандай деңгээлде ортобузда бир ата менен уулдун ортосундагы бир сүйүү деп айтат го. Ошол сүйүү бар болчу да, көз менен карап ошол айта турган оюн өзүн көз карашы менен жеткиргендигин дайыма байкачумун. Сизде эмне деп атачу дейт? Атам мени балам, уулум деп көп атачу. Мындай эч кандай атымдан эч атаган жок. Дайыма эмне болсо да балам айнанайын, уулум деп ушундай эркелеткен абалда көп атады. Кичине кезимде эсимде бир жакка кетсе, келгенге чейин тынчсызданчумун. Ушу эсен аман келсе экен, алыс жапарга кетсе эсен аман келсе экен деп.
Telefonda болобу, мына Египетте жүрүп, сыртта жүрүп көбүрөөк окуп калдык. Дайыма телефон алган учурда күндө ошол телефон чалып калсаң эле, балам айнанайын, кандайсың, жакшысыңбы деп, менин уулум, менин ушул артымдагы калган баарына камкор болорум деп, уулум деп, балам деп да эркелетип көп айтачу эле. Сиз атаңызды сагындыңыз, азыр жаныңызда болсо, эми рет элеңиз деп. Сагын. Atkeni menin 2 dün arazım. Jaratkan Allah'a olgan sүйүндүн ойгонушуна, din ilimin окушума, дегеле бул жашоодо тандашыма эң чоң таасирин тийгизген. Салымын кошкон. Балким экиленип кээ бир учурларда алыс жолдо кыйналып, алыс мамлекеттерде кыйналып аткан учурларымда, кээде экиленген учурда атам мени дайыма жок болом. Баштарың аягына чейин чыгар. Sen ошо менен сапатың жогорулайт дечү. Биз көп туугандар менен көп жакшылыктар эми огонуп баштаган, эми башталды да. Той топур болот, балдардын кээде төрөлөт, неберелер төрөлөт дегендей. Энебиз тирүү, Кудайга шүгүр. Атабыз жок экендигин өзгөчө билем. Канча иш чара болбосун, мен чындыгында дайым элесимде атам жанымда тургандай болот. Балким биз эми жаш болуп, турмушту эми көрүп, үйлөнүп, эми бала бакыра болуп, балким тың элек кезибизде эрте кайтыш болгонуна айтор. Жанымда болсо көп нерселерди тең бөлүшмөкмүн. Ортодо турмуш деген нерсе сабак, мугалим экен, көп турмуштан аргандай жакшы күндөрү, кээде сабак бере турган, сокку боло турган күндөр болот. Атам жанымда алып, атам нерейсиз, кандай дейсиз деп кеңешин сурар элем. Дайыма жанымда болсо, анын батасын алат элем. Аны менен балким келечекке болгон жакшы ойлорумду, балдарымдын балким кантип тарбиялашым керек экен деген бир ата катарында кеңешмекмин. Ата бул сиз үчүн ким? Ата мен үчүн Аллахтан кийин, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кийин бул жашоодо энем, атам мен үчүн эң улуу инсандар. Атам өзгөчө мен үчүн бир бул жашоодо мен ошону сезип чоңойдум. Дайыма артында бир жөлөк болуп турду. Мен көп корккон жокмун. Атам терүү кезде көп корккон жокмун. Көп ойлонгон жокмун. Окумдан болсун, башка эмеден болсун. Ушундай кыйналса да кыйналганын билдирбеген, өзүнүн дайыма адамдык сапатын, эркектик бир намысын жогору көрсөтүп, өзүнүн мындай туу туткан сапаттары бар болчу. Дайыма шайыр, меймандос, мындай чоң киши болгондуктан баягы көөдөнү кенен деп коет. Жомарт адам болчу, эч кимден жардамын аячу эмес. Ошол мен үчүн ата чындыгында бир мен кадырлап бартаган эң акыркы кеңешер инсан ким дегенде дагы ошол кеңешер инсаным ата катарында көрүнгөн инсан болсо керек эле. Ошон үчүн бүгүн ушул жагым көп өксүйт. Эне деген эне экен, эне деген мээримин төгөт экен, эне деген канатын калкалайт экен.
Эне деген аябайт экен бизди. Ал эми ата деген бир четинен сага турмуштук сабакты берет, сени бир четинен жетелейт. Анан картайган кезде деп биз өзү окуп жүрөбүз, дайыма батасын берип, артында насаатын айтат дейт. Ошол нерсе жетпей жүрөт. Ата бул мен үчүн эң улуу инсан. Бул дүйнөдөгү улуу инсан. Бул жашоодогу мен үчүн Аллахтан кийин, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кийин ушул энем, анан атам мен үчүн улуу инсандар. Атакеңиздин алдында эмнени аткарам деп жок, ишке ашпай калган. Атамдын алдында көп нерселерим бар болчу. Мен эми жаңы окууну бүтүп, жаңы эле жумуш иш аракеттерди баштап, Алла ыраазылыгы үчүн ата деп, балким анын койгон максаттары бар эле, чоң бийик максаттар мен үчүн. Ошонусуна карабастан ата мен Алла жолунда элге, динге кызмат кылууну тандадым деген учурда менин тандоомо макулдугун берген. Мындай айкөл инсан болгонуна мен ыраазымын. Ошондо мен айткан болчу, менин бөөсү атакем. Иншалла ажыга барып бирге болуп кетсем деген, атамды жетелеп алып ажыга алып барсам, атам менен отуруп көптөгөн жакшы бир иш-чараларда бирге болуп отурсам деген нерселерим. Атам экөөбүз балким энелерибизге, алдындагы биздин эжекелерибизге, бир туугандарыма эмне кылып алардын турмушундагы жакшы бир кылсак деген жакшы тилектерим бар болчу. Атамды каалайт элем мен неберелерине бүгүн жакшы бир батасын берип, ала деркелетип отурушун каалачумун, бирок ишке ашпай калды. Иншалла дайыма рухуна дуа кылабыз, намазда болсун, жашоомдо болсун. Анткени ойлогон нерселерибизди Аллахтын тагдырына баш ийебиз, баарыбыз мусулманбыз. Ишке ашпай калса дагы мен ойлойм, иншалла ушу дуаларыбыз менен биргеликте тиги дүйнөдө да Алла Таала насип кылып бейишине кирген болсо, көп жакшы нерселер менен, ошол атам менен, бир туугандарыбыз менен, мусулман бир туугандар менен жакшы көргөн бирге болобу экенбиз деген жакшы тилек. Ал эми бул жашоодо чындыгында атам каалады, окуп келишимди каалады. Мен өзүмдүн тандоомо макулдугун берди. Жада калса оор күндөр болуп, кырсыкка учурап, автокырсыкка учурап оор жаткан абалында дагы эч билдирбестен жылдап мага билдирген жок. Эмне дегенде ошо балам окусун, үзгүлтүккө учуратпасын деп аяган. Ушунчалык бекем инсан болгондон мен бүгүн атамдай боло албайт. Атасынын көзү тирүү болгондорго эмне деп айтат элеңиз дейт. Атасы тирүү болгон инсандар баатыр инсандар. Энеси тирүү болгон инсандар эркек инсандар. Ушул эки ата эне бар болсун, бар болгондорго айтар элем, кадырына жетсеңиздер, атаны уксаңыздар, каарды дебесеңиздер, көңүлүн алууга аракет кылсаңыздар, себеби алардын дагы өмүрү канча калганын билбейбиз. Алла ыраазылыгы үчүн деп, ушу ата эненин ыраазылыгын табуу үчүн чындыгында бул динибизде ошого бир аракет кылсак, билбейм кантип көңүлүн табасыздар деп айтмакмын. Чындыгында табуунун жолдору абдан эле көп. Атасы көзү тирүү кезинде чындыгында аларды Кудай Тааланын жолунда жакшы инсандар менен, аалым инсандар менен, дурус инсандар менен бирге болуп, дайыма ошол ата дагы өзүнүн баласынын ийгилигин көрүп, дубасын берип, алхамдулилlah, Кудайга шүгүр, мен өстүргөн балдар дагы жокту. Кудайды таанып калды, Кудайдын жолунда кызмат кылып атат деп, ошолордун сүйүнүчүнө жетүүнү ар бир балага, перзентке каалайт элем. Эч качан аталар наразы болбосо экен, эч качан аталар жаман батасын бербесе экен,
deybiz. Eç kaçan atalar kor bolbosa eken demekmin. Antkeni ubagында kezi kelgende atalar bizde çındыгында кичинекей кезибизде балким кандай кыйынчылыктар менен чоңойтtu, мынаны өзүбүз бүгүн мен өзүм сезип отурам. Бир ата катарында абдан кыйын экен. Маселе багыш эмес, маселе үлгү ата болуп жашаш кыйын экен. Муну сезип отурам. Ошон үчүн жалпы ата-энелерге, аталарга, атасы бар инсандарга, бир туугандарыбызга айтарым: атаңыздарды сыйлаңыздар. Эч качан сөзүн эки кылбаңыздар. Картайган кезде аларга дайыма канатыңыздарды жайыңыздар. Иншалла. Анткени алар дагы сиздерди кичинекей кезиңиздерде сыйлаган, эркелеткен, өстүрдү. Эми ошол эле милдет бизге келди. Анткени алар бизден жакшы мамилени гана күтөт экен. Сиздин акчаңызды балким күтпөйт. Сиздин кийгизип койгон баалуу кийимдериңизди күтпөйт. Жанында отуруп кичине болсо дагы бир жакшы мамилеңизди күтөт экен. Атамды эстейм, иштеп калган учурунда күндө эртең менен Оштон Бишкекке чалып: "Бүгүн турдуңбу балам? Жумушуңа бар эртерээк" деп, эртең кар жайт экен, автоуну айдаба деп ата катарында камкор болгондугу мен алигече чындыгында ушунчалык көзүнөн да карап, өмүрүнүн акырында ооруп жатканчы да. "Бала, мен сенден ыраазымын" деген сөздөрү чындыгында алигиче бир четинен ичимди ырахаттатып, менден ыраазы болду десем, экинчиден аттың ата дагы көп ыраазы кылсам жакшы болмок деген өкүнүү сезимдерди калтырат экен. Ошон үчүн мен жалпы атасы барлар, энеси барлар бактылуу инсандарсыздар деп айтам. Кадырлап калыңыздар, сыйлап калыңыздар. Анткени бул ата-энелер чындыгында бүгүн сиз менен биздин кызматыбызга муктаж болуп отурушат, иншалла. Жай жанатта болсун.